Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандары, автосүйүүчүлөр. Бүгүн сиздерге Москва шаарынын, тагыраак айтканда микрорайон Первомая, дом 14-тө жайгашкан Автомир автосалонунан сиздерге бааларды билип бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Биринчи эле могул турган ВАЗ-2109 үлгүсүндөгү унадан баштасам. Мондай болгон 09 бул. Чыгарылган жылы 2004 экен. Пробегин жазбаптыр. Баасы 60 000 рубль деп турат. Алды жагынан дагы бир катар сиздерге көргөзүп кетейин. Бир аз чирген жерлери бар экен. Мондай литий дискаларда. Чыгарылган жылы 2004. Баасы 60 000 рубль. Арт жагынан дагы бир катар сиздерге көргөзүп коеюн. Кийинки унабыз Ford Fox, чыгарылган жылы 2007. Объем 1.6, коробка автомат, баасы 290 000 рубль. Мындай литий дискаларда, зеркалада повторитель поворотниктери бар экен. Литий диска, зимний резиналарда. Сиздерге салонундагы катар көргөзүп кетейин. Подлокотник бар экен. Мультируль бар экен, кондиционер. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Чыгарылган жылы 2007. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 290 000 рубль. Бул жерде Chevrolet Niva турат. Чыгарылган жылы 2008 экен. Объем 1.7, полный привод. Пробеги 180 000 километр. Баасы 170 000 рубль деп жазып коюптур. Ондай чирип калган жерлери бар экен. Баасы 170 000 рубль. Мондай серебристый цветтеги Ford Mondeo турат. Чыгарылган жылы 2009, объем 1.6, коробка механика. Бунун баасы 299 000 рубль. Чыгарылган жылы 2008. Салонундагы бир катар көргөзүп кетейин. Мультируль, подлокотниктер бар экен, штатный магнитофон, кондиционер бар экен. Баасы 299 000 рубль. Мондай литий дискаларда, летний резина. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Бул жерде кара түстөгү Lada Vesta турат. Мунун чыгарылган жылы 2016, объем 1.6, коробка робот. Мунун баасы 422 000 рубль. Салонундагы көргөзүп коеюн. Подлокотниктери бар экен, штатный магнитофон, кондиционер бар. Баасы 422 000 рубль. Анын артында Toyota Camry турат. Аны дагы көргөзүп коеюн. Чыгарылган жылы 2007. Объем 3.5, коробка автомат. Баасы 490 000 рубль. Мондай литий дискаларда, летний резина. Баасы 490 000 рубль. Бул жерде Subaru Forester турат. Кара түстөгү. Азыр баасын карайбыз мунун. Чыгарылган жылы 2011. Объем 2, полный привод.
Baası 645 bin rubl. Aябай таза машина екен. Ондай повторительный поворотниктер бар екен зеркаларда. Литий диска, летний резинада. Абалы, аябай жакшы екен. Бұл жерде Hyundai Starex турат, мондай фургон. Бұл арт жағы пассажирный емес, грузовой екен. Салонын көргөзүп кетейин. Коробка автомат. Азыр баасын билебиз. Чыгарылган жылы 2010. Объем 2.5, коробка автомат, баасы 535 bin rubl. Жерде дагы бир сары түстөгү Kia Ceed турат. Түсүнө караганда после такси көрүнөт. Чыгарылган жылы 2017. Объем 1.6. Коробка автомат. Баасы 777 bin rubl деп жазып коюптур. Мондай литий дискаларда, летний резина. Комплектациясы полный екен, аябай богатый. Кнопка старт-стоп бар екен, мультируль бар екен. Даже бесключевой доступ бар екен. Штатный экран дагы бар екен, климат-контроль. Короче, полный комплектацияда. Чыгарылган жылы 2017. Баасы 777 bin rubl. Бұл жерде қатар тизилип Kia Rio'лор турат. Мен сиздерге жылын, баасын айтып кете берейин. Биринчи сервис өттү Kia Rio, чыгарылган жылы 2018. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 810 bin rubl. Ак түстөгү Kia Rio, чыгарылган жылы 2016. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 607 bin rubl. Синий түстөгү Kia Rio, чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Комплектациясы аябай жакшы экен. Могу фарларынан көрүнүп турат. Баасы 620 bin rubl. Бұл қара түстөгү Kia Rio 2014 екен. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 580 bin rubl. Кызыл түстөгү Kia Rio, чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 680 bin rubl. Ак түстөгү Kia Rio, чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка механика. Баасы 462 bin rubl. Бұл эки окшош түстөгү Kia Rio, бири 2015, чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 710 bin rubl. Кийинки Kia Rio, чыгарылган жылы 2017. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 780 bin rubl. Бул жерде дагы бир малолитражка Kia Picanto турат. Чыгарылган жылы 2011. Объем 1.2, коробка автомат. Баасы 467 bin rubl. Мондай штампованный летний резиналарда. Коробка автомат, объем 1.2. Штатный магнитофон бар екен. Комплектациясы базовый. Арт жагынан дагы бир көргөзүп коеюн сиздерге. Баасы 467 bin rubl. Бұл жерде Hyundai Solaris турат. Чыгарылган жылы 2012. Объем
1.6 коробка автомат, baası 430.000 rubl. Onday. Liti diskalarda letniy rezina, baası 430.000 rubl. Bu yerde dağı bir Solaris turат. Onday штампованный letniy rezinalarda. Çıkarılgan yılı 2012, объем 1.6, коробка автомат, baası 347.000 rubl. Жерде Kia Optima турат, çıkarılgan yılı 2017, объем 2, коробка автомат, baası 1.172.000 rubl. Monday liti diskalarda letniy rezina. Жерде дагы bir аксветтеги Optima турат, бул перед последний кузову. Çıkarılgan yılı 2011, объем 2, коробка автомат, baası 742.000 rubl. Dostlar, şunu menен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайктан басыңыздар. Алдына комментарий жазып кетүүнү да унутпаңыздар. Бул бизге өтө чоң мотивация берет. Дагы кайсыл видеолор, кандай машиналарды, кайсыл товарларды көргүңүздөр келет, аны дагы комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Биз сөзсүз окуп, сиздер көргүңүздөр келген товарларды тартып чыкканга аракет кылабыз. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар.